Deydi. Sizge kancha kalın beresiz? Kancha onu şilteysiz? Bunday uyat sözlerinin gereği yok. Kancha onu şilteysiz? Чем? Очень. Чем? Только договор тем. Он шилтейsiz бүгүн? Uyat onday sözlerinin gereği yok Peri. Siz өзүңүз тиле үйрөткөнсүз го аны? Sen meni жақсы білесің, Пери. Sen екеуіміз... Анын оозуңуздан чыккан сөз да. Ооба, ошону айтайын да. Sen екеуіміз эки жолу жолукканбыз. Только жөн гана чай ичип жолукканбыз, ага карындаш болуп. Бирок Анда мен билмепмин да, сиз анты оонду шилтейм деп сүйлөгөнүңүздүчү кийин сүйлөп атпайсызбы? неме да? Мен өзү билесиң го, адекватный, достойный. Кыскасын айтканда, кыргыз элимден уяттуу, намустуу, татыктуу, патриот, мыкты жигиттер менен болом да. Анан жанагындай 10 полка деген уяттуу сөздөрдү кереги жок Пери бул жерде. Жок, аны сиз өзүңүз айткансызбы же мен айтып чыккан оонду шилтейм деп айтыңызчы. Мен айтканмын Пери, мындай деп айтканмын. Айткансыз. Оонду шилтейм, кызыңарды эргиле деп бирөөгө айткансыз, мен угуп, мен ошого айтып атам. Сиз оонду шилтейсизби депчи. Десем сиз антип сүйлөө дейсиз. Ошол сөздү 10 жашар кыз деп чыгарып алыптыр. Мен 10 жашар кыз деп айткан эмесмин. Мен 18ге толгон, бойго жеткен кызыңыз болсо сизге татыктуу күйөө бала болуп беремин деп туруп, андан кийин 10 полка деген сөздөр болгондо бойго жеткен деп айтканмын. Вот ошол. Данный момент менин белимде 3 аттын күчү бар. 3 аттын күчү болгондо 30 полкага чейин барышы толук ыктымал да. Ой, айныга коюң Антип айтпаң Жок дегендик. Уяттуу. Зе бажанка таксы койсоңуз уят деген болуш керек адамда Жакында 5 аттын күчү болот белимде. Таксы 5 аттын күчү болот. Уят эмне эле? Болуп жүрө ушундай. Мен кой десем өзүң болбой улам 10 полкадан алып жүргөнгө ортасың. Кой деп атам, карындашым, кой. 1 жашына жүргөн баланы бузба деп атам, кой. Анысы адал жол менен никеден кийин болушу болот го. Вау, ана шилтейм деп айтпам Эме Пери. Мен ишенесиң ушул күнгө келип бир кыздын ала жибин аттаган эмесмин да. Мисалы сага деле 2 жолу жолугуп, жөн гана чайлашып, ага карындаш болуп кеткен. Башкалары менен ошондоймун. Бирок мен сага бир нерсени айтып коеюн. Турмушка чыксаң, мен сыяктуу ар намысын сактап жүргөн, акылдуу, иштарман, намустуу спортсмен, профессиональный спортсмен боецмин. Адилеттүү, чынчыл, жөнөкөй, карапайым, чыныгы кыргыз элимден татыктуу уулумда менде жигитке турмушка чык, либо мага турмушка чыгып алсаң болот. Гарантирую бактылуу болосуң да Пери. Менде жигит өзүң жакшы билесиң, бир кылымына бир жаралат. Бой десең бою бар 1,75, өзүң көргөнсүң. Бойцовский телосложение ордунда, характер жайында, дагы эмне керек? Жумуш десең жумуш, акча десең акча, үй десең үй, машина десең машина, характер десең характер, бой десең бой, спортивный телосложение десең спортивный телосложение, бүт бардыгынан келишкен, сыңкыйган жигитмин, жакшы билесиң. Өзүң ойлонуп көр бирок. Чета ойлонуп калдым да, сизче 35ке чыккыча үйлөнбөй жүрсөңүз, чета сиз вообще шилтей албайсыз, болбойсуз. Жок, ал жагынан без сомнения, вообще сомнение кылбай эле кой. Жашоданчы. 10 полка железно болот, гарантирую. В данный момент белимде 3 аттын күчү бар.